Адамдан амал качып кутулбайт деген ушул да. Бишкекте арты менен жүргөн Lexus айдоочусу жазаланмай болду. Эреже бузган айдоочунун видеосу соц тармакка тарап кеткен. Жол милициясы текшерүү жүргүзүп, тартип бузган айдоочуга чара көрүлөрүн билдирди. Токтогон деле жок. Братья Киргизии, брат, вот один ваш земляк. Орусияда кыргызстандык жарандын сөөгү табылды. Орусиянын Новосибирск шаарында 29 жаштагы кыргызстандык жаран каза болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Министрлик жарандын сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшөр менен тиешелүү иштер жүргүзүлгөнүн белгилейт. Натыйжада маркумдун сөөгү Новосибирск облустук клиникалык ооруканасынан табылып, өздүгү аныкталган. Ал Оштун Кара Суу районунун тургуну. Маалыматта учурда маркумдун сөөгүн мекенине жөнөтүү иштери жүрүп жатканы кошумчаланды. Министрдин отставкасын талап кылган петиция жарыяланды. Агартуу министри Доктор Кендирбаеванын кызматтан кетишин талап кылган петиция чыкты. Анын автору Турсунбай Исмаилов билим берүүдөн көйгөйлөрдү, реформаларды сынга алган. Петицияда мектептерде окуу китептери, техника, мугалимдер жетишсиз экени, гимназиялардын жоюлушу билим сапатына терс таасир экени айтылат. Министрликтен азырынча расмий жооп боло элек Доктор Кендирбаева 2023 жылдын 6 октябрында билим берүү жана илим министри болуп тайындалган. Но это же не ваше место. Джанг, бассан хорошо, а где мое место? Автобуста элдин көзүнчө сөгүнгөн аялга чара көрүлдү. Бишкекте коомдук тартипти бузган аялга чара көрүлдү. Бул тууралуу 1-май райондук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 11-майда болгон. Аял автобуста жүргүнчүлөрдүн көзүнчө ооз калгыс сөздөр менен сөгүнгөн. Натыйжада 49 жаштагы аялга карата майда бей баштык менен протокол түзүлүп, материалдар сотко жиберилген. Мына Каракол кинотеатрынын жанындагы шаурмада мындай Курт жүрөт. Казян шаверма тамагынан тирүү курттар чыккан. Караколдогу кинотеатрдын жанына жайгашкан Казян шаверма мекемесинин айланасында чуулгандуу окуя күч алууда. Кардарлар тамактанып жатканда алардын тамагынан тирүү курттар табышкан. Видео тасмада чууланган кардарлар түшүндүрмө алууга аракет кылып жатканы, бирок жетекчилик көйгөйдү четке кагып, кечирим суроодон баш тартып жатканы көрсөтүлгөн. Жабырлануучулар материалдарды кылдат иликтөө үчүн санитардык эпидемиологиялык кызматка тапшырууну көздөп жатышат. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Башкы прокуратура УКМКнын мурунку депутат Крым Төбөлдүн конфискацияланган батирлерин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана жетим балдарга берүүнү сунуштады. Депутат Исманали Жороев Крым Төбөлдүн конфискацияланган батирлерин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана жетим балдарга берүүнү сунуштады. Анын айтымында сөз болжол менен 700 батир тууралуу болууда. Депутат ысым атаган жок, бирок соц тармак колдонуучулары Кеп Камчы Көлбаевдин мамлекетке өткөн мүлкү жөнүндө болуп жатканын жазышууда. Бул сунуш коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Балдарымдын күнүнкү чоңойгонун көрбөсөм, бул жашоодо мага эч кандай пайдасы жок жашоо. 5 күндөн бери Аялым мени балдарым менен таштап күйөөгө тийип кетти. Балдарым үчүн бостоп ыйлап жатам. Социалдык тармактарда балдарым жок, мага жашоонун кереги жок деп ыйлаган Алтынбек мырзанын видеосу тарады. Ал Сокол медиа маалымат агенттигине келип, өзүнүн чындыгын айтып берди. Жубайым менен 2018 жылы баш кошконбуз. Бир уул, бир кызыбыз бар. Уулум бир аз оорукчан болуп төрөлгөн. Ошондон бери үй бүлөдө көп уруш таралаштар болду. 9 ай мурун жубайым балдарды мага таштап, башка адамга турмушка чыгып кеткен. Эми жаңы жолдошу менен келип, балдарды ала кет. Мага көрсөтпөй жатат, деди Алтынбек мырза. Булак Сокол медиа. Элдик тасма.
Жылкылардын ичегиси Нарын дарыясынын жээгинде чубалды. Социалдык тармактарда Нарын дарыясы жээгинен тартылган үрөй учурган видео тарады. Кадрларда жылкылардын ичеги карыны чачылып, каны түзеле дарыяга агып жатканы көрүнөт. Бул экологиялык кылмышка тете көрүнүш. Дарыя эл колдонгон суу. Бул ооруларга алып келиши мүмкүн. Бул мыйзам бузуу болушу ыктымал. Жергиликтүү тургундар мындайды биринчи жолу көрүп жатабыз деп нааразы. Ким жооп берет? Ким көзөмөлдөйт? Тийиштүү органдар кайда карап жатат? Күтө туралы. Булак Назар Ньюс кечи. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Балдарымдын күнүнкү чоңойгонун көрбөсөм бул жашоодо мага эч кандай пайдасы жок жашоо. 5 күндөн бери балдарымды көрө элекмин. Сагындым. Ажырашканбыз деп айтып калдыңыздар. Деги эле ушул ажырашууңуздардын себеби эмне болду эле? Себеби жокчулук. Канчалык ал жаман болсо да ал балдарым энеси деп билгем да. Ушул келинчек мага татыктуу келинчек болот деп ойлогом. Аял киши сүйлөсө, азыр аял кишинин сөзү чын. Кирип барып, келинчектин эшигин тыктасам өзү чыкты. Ошол жерде биринчи милиция келгенче подъездде сүйлөштүрдүк. 9 ай бою балдарым багып келген бул чындык. Аны көрүп жүргөн кишилер да бар, жардам берип келген кишилер бар. Азыр мен атанын да эненин да ролун аткардым. И дагы аткарганга даярмын. Үйлөнгөндөн кийин балалуу болдум. Балам оокчан болуп калды. Былтыр балам аз бор болду. Андан кийин 9 ай үйдө турдум. Азыркы учурда балаңыздардын абалы кандай, ден соолугу жакшырып калдыбы? Баламдын абалы ачыгын айтканда шүгүр. 5 күндөн бери балдарымды көрө элекмин. Сагындым. Мен баары бир токтобойм. Аягына чейин чыгам. Өкмөттөгүлөр, жогору жакта тургандар, ногу жакта убойныйлар бар экен. Бүт жылкынын ичеги, кан, пандары мына истин Нарын дарыяга келип куюп атат. Бул эмне дегени? Буну ким көзөмөлдөйт? Мынакей. Канды карагыла. Мына дарыя, мыягын карагыла, көк, мыягы кан. Ичеги, карын, шыйрак бүт тап келип дарыяга төгөт экен. Эми буну ким көзөмөлдөйт? Мынакей. Ичеги карын, мусор. Полный айланады. Мынакей. Жылкынын, малдын шыйрак, ичеги карындар полный ушул жака төгөлөт. Жытына адам чыдабайт. Буларды ким карайт өзү? Нарын дарыясынын жээги Кызылжар айыл өкмөтү. Ушундай достор, эми бул эмне деген? Бул дарыянын жээгине ушул ичеги карын малдын ичеги карынын шыйрактарын полный убойный экен, бияка төккөн аз келгенси ошодон аккан кан бүт дарыяга. Эми ал оорулуу малбы, өлгөн малдарды ошол жака алып келип ташташат экен, жытына адам чыдагыс. Могу жакта канды дарыяга агып кирип атат, ошол кандан эми тамак ичишкен адамдарды айтып бергиле, кандай болуп калат. Оору жугат, адам ойлонуш керек да негизичи. Бүт могу суу менен агып кирет экен да кандар. Мына убойныйдан түп-түз чыгып, мына кан. Мынакей. Ичеги карынын ичиндеги карындын боктору, кандары мына могу труба аркылуу түшөт экен.
ушул дарыяны до конца жээкпесе ошого окшогон үйүлгөн мусор көп. Мына Каракол кинотеатрынын жанында шаурма атам, мындай Курт жүрөт. жүрөт. Шаурма жебей эле бияка. Мына. Жеп атсак ушундай чыгып атат, еще бизге отрицать этип атат, ушундай эмебиз болбойт деп. Мама көрдүңбү? Мына тетигин. Чыкыргы бар. Чакыр. Бүтөй ичинен чыкты. Мына монун ичинен. Биздин оозунан чыкмак болот. Өзүңөрдүн чыкты деген жоксуз, ушунун ичинен чыкты да. Анан каяктан чыгат? Биз алып келип кошуп койгондо. Чыгарып коюшта просто. Чыкпаса мына чыгып атат. Бул кандай антисанитария болуп атат. Кандай кылабыз? Коюп койгула ошондой азыр. Коюп койгула. Чакыргыла аны. Эмне деген? Администрация жок, айылда да. Кийим менен баш эме, көзгө эме болот. Ошо айылга кеткенде. Качай. Чалгыла. Ушундай неменин. Шет. Кантип сатып атасыңар? Кантип сатып атасыңар, карачы. Живой курт чыгып атат могу тамактанчы. Кантип жейт бериңерсиздер ушуну? Бизде жебейт койсу, чыкчу эмес, эми кечирип постору чек. Сен кечиргенде кантип кечиресиң муну? Карачы, могу кандай? Акчасын кызылдай төлөп жеп атабыз. Акчаңызды базбатып берем азыр. Возвраттын кереги жок бизге, карачы. Могу азыр эме чыкабыз биз. Сести чакырам азыр. Тартып ал мону видеого.